Эсен аман эс тарттырып урпакты, өтсөк экен ыйык сезип турпакты. Океандар тынч чарпылдап жатса экен чайпалбай да кургакты деп Жолон Мамытов жазгандай, чындыгында эле өсүп келе жаткан муунду урпактарды аман эсен эс тарттырып, эгемен мамлекетке аманат кылып берүү бүгүнкү жашап жаткан ар бир кыргыз жаранынын милдети. Саламатсыңбы, кымбаттуу жаш дос. Даяр болсоңор, силер менен кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Өзүңөр байкагандай, менин артымда кыргыз элинин сыймыгы болгон инсандын элеси чагылдырылган. Бул сүрөттөн кимди көрүп турасыңар? Жана ал кайсы өнөрдүн ээси? Сүрөткө карап сабактын темасын өзүңөр божомолдогула. Силер албетте тааныныңар деп ишенем. Бул белгилүү акын, комузчу, композитор Токтогул Сатылганов. Сабагыбызда силер менен акындын өмүрү, чыгармачылыгы туурасында кеп кылабыз. Бүгүнкү сабакта Токтогулдун кандай акын болгондугу тууралуу маалымат алабыз. Өмүрүндөгү урунтуу учурларын мисалдар аркылуу аныктайбыз. Акындын өмүрүнө, баскан жолуна сарасеп салуу менен толеранттуулукка үйрөнөбүз. Бул жанымдагы силер көрүп турган инсан Токтогул Сатылганов. Бүгүнкү сабакта демократ акындын жашап өткөн ордуна, биографиясына, чыгармачылыгына, заманбап дизайндардын жардамы аркылуу силер менен биргеликте барып келмекчибиз. Эмесе экрандан алыстабагыла. Токтогул Сатылганов 1864 азыркы Токтогул районуна караштуу Кетмен төбө өрөөнүндөгү Сасык Жиде айылында Керей Кембагалдын бүлөсүндө туулган. Энеси Бурма. Эл оозуна алынган кошокчу. Ал сөздү жамактатып сүйлөй билген ыргада шыктуу аял эле. Токтогулдун ырчылыгына, төкмөлүгүнө дал ошол энеси Бурма түрткү берген. Токтогул бала кезинен ырга ынак өстү. 13 жашынан эл аралап ырдай баштаган акындын лирикалык жанрдагы Алымкан, Насылкан, Кызыл жоолук аттуу ырлары күнү бүгүнкүгө чейин өзүнүн баасын жоготпой ырдалып келет. Токтогул элдин кайгы-мұң, ой санасына себепкер, социалдык калыссыздыкты, бурч маселелерди көз жаздымында калтыра алган эмес. Мисалы, атактуу Беш каман аттуу ыры менен элди эзип, күн көрсөтпөгөн бешбир туугандарды сынга алган. Токтогул элдик озеки чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын идилетип чоң чыгармаларга айланткан. Анын ырчы төкмөлүк жактан калыптанышына улуу курактагы акын ырчы комузчулардын устаттыгы чоң таасир берген. Алардын катарында атактуу Эсен аман, Ниязалы комузчу, Сары ырчылар бар. 1882 Токтогул Дыйканбай аттуу манаптын Арзымат деген ырчысы менен айтышка чыккан. Бул айтыш эл арасында азыркыга чейин айтылып калган. Анда 18 жаштагы өткүр, сөзү курч Токтогул өзүнөн бир топ жаш улуу дасыккан ырчыны жеңип кетет. 1884 Токтогул үйлөнүп, Топчубай аттуу уулду болот. Уулу төрөлгөн соң акын энесинин туугандарынын айылы Ийдисуу деген жерге көчүп келип, 1898 Андижан көтөрүлүшүнө катышты деген жалган жалаа менен камакка алынып, Сибирге сүргүнгө айдалып кеткенге чейин ошол жерде жашап калат. Ошол кездеги салт боюнча ар бир болуш бийдин катарында аны мактап, жар салып, ырдап турган ырчысы болгон. Токтогулдун талантына тамшанган далай байманаттар аны өзүнө ырчы кылгысы келген деп айтылат эл ичинде. Бирок Токтогул эч кимисине башын ийип, жагынып, мактап, ошоматтык кылган эмес. Сүргүнгө жалган жалаа менен айдалышына дал ушулар себеп болгон. Токтогул Сибирде да өз өнөрүн таштабай, кайыңдан комуз чаап, кыргыздын ырлары менен кошо орус ырларында чертип, өзүнө окшош эркинен ажырагандардын көңүлүн көтөрүп турган. Акын Иркутскинин түрмөсүндө 7 жылдай жатат. Бир нече жолку аракеттен кийин ал өзүнүн түрмөлөштөрүнүн жардамы менен качып чыгып, көө жалаңдап бир топ жыл дегенде өз мекенине жетет. Бирок азып тозуп эптеп элине жеткен Токтогулду үйүндө да кайгы күтүп алат. Кичинекей уулу Топчубай каза болуп, жубайы башка менен турмуш куруп кеткен. Аны эки көзү тең, үйүттөн көрбөй, алачыкта жалгыз калган энеси тосуп. Бирок эрки күчтүү, кайраттуу, сабырын колдон чыгарбаган Токтогул баарына туруштук берет. Элине, жашоого,
акындыкка болгон сүйүүсү мунун бардыгын жеңип чыгат. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедейкан аттуу китеби 1938-жылы Казань шаарында басылып чыккан. Ага чейин 1928-жылы Кыргыз автономиялык республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фрунзеге чакыртып, комуз менен аткарган 18 чыгармасын жаздырып алган. Ал эми акындын комузга салып черткен күйлөрү кыргыз фольклордук музыкасынын алтын казынасынан татыктуу орун алган. Чайкама, чоң кербес, тогуз кайрык жана башка күйлөрү комуз эмес оркестрга салынып аткарылып жүрөт. Токтогул 1933-жылы 69 жаш курагында өз айылында каза болгон. Сөөгү да ошол жерге коюлган. Уулу Бабажан да атасынын жолун жолдоп комуз чертип, Кыргыз филармониясынын артисти болуп бир топ жыл эмгектенди. Акындын ырлары жөнүндө кыскача маалымат. Токтогулдун эмне кызык, Билде бал сыяктуу лирикалык ырлары, жакшы жүрүм-турум, улуу кичини сыйлоо сыяктуу таалим-тарбиялык маанидеги үлгү ыры сыяктуу ырлары эл оозунда калган. Айтылуу Алымканды да Токтогул жараткан. 1965-жылы Алымкан туурасында көркөм тасма тартылган. Көп ырларында акын жашоонун баркы, чыныгы бийик мамилелер, эмгек, ынтымак, адамгерчилик сапаттарды даңазалайт. Мисалы, аргы макты жаман деп бууданды кайдан табасың, агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың деп акын элди ынтымакка чакырат. Ошол эле мезгилде элдин муң-зарын, оор турмушун баяндаган Замана аттуу ыр да жаралат. Далайларды корголуп, зарланткансың заман. Кедейлерди байларга карматкансың заман. Акын элиме качан жетемин, туткунда карман, айланган тоонун бүркөтү. Ушундайбы сурагың, азапка түштү өмүрүм сыяктуу, сүргүндө жүрүп кайгыга, өз жерине болгон кусалыкка, акыйкаттын жоктугунан өкүнүчкө толгон ырларын чыгарган. Совет доорунун башталышы менен Токтогул жашасын Совет өкмөтү. Кандай аял тууду экен, Лениндей уулду сыяктуу салтанаттуу мактоо ырларын жаңы заманга арына бырдаган. Улуу акын жаштайынан эле өз чеберчилиги менен жумурай журтту өзүнө тартып турган адам болчу. Токтогул тиги же бул айылга келип конуптур деген кабарды уккан эл жөө жалаңдап болсо да, адырды ашып сууну кечсе да, ошол айылга барып акындын таңшыган үнүн угуп кайтышар эле. Ал ошол кездеги атактуу акындар Алымкул Үсөнбаев жана Эшмамбет Байсейитов менен көп айтышка түшкөн. Тилекке каршы Токтогулдун өзүнүн айтышканы жазылып калган эмес. Токтогулдун улуу чеберчилиги жана кайыпталаңгыстыгы анын көп кырдуу талантын. 1967-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык негизделген. 100 сом банкноттук номиналында акындын элеси чүрүлгөн. Кыргыз улуттук филармониясы да Токтогул Сатылгановдун атын алып келет. Муну ошентип силер чебер акын Токтогул Кетмен төбөдө туулганы, Сибирге эмне себеп менен айдалганы, үй бүлөсү, чыгармалары тууралуу маалымат ала алдыңар. Эми балдар келгиле, бүгүнкү сабактан алган маалыматтарды бышыктап, тактап алуу үчүн чакан тесттик тапшырмаларды иштеп көрөлү. Анда эмесе балдар, тесттик тапшырмаларга көңүлүңөрдү бургула. Биринчи суроо. Токтогулдун 1938-жылы Казань шаарында басылып чыккан алгачкы китебинин аталышы. А варианты — Насылкан, Б варианты — Балак жок, В варианты — Кедейкан, Г варианты — Карлык. Ойлонуп, өзүңөр жоопторун тапкыла. Албетте, туура жообу Кедейкан, Б вариантында берилген. Экинчи суроо. Акын ырларында көбүнчө кандай темада жана кимдерди коргоо ырдаган? А варианты — байлык темасында жана байларды жактап ырдаган. Б варианты — атуулдук ырларды, мекенин коргоо ырдаган. В варианты — санат, насият ырларын ырдаган. Кедей кембагалдарды коргоо ырдаган. Г варианты — достук темасында кары картаңдарды коргоп ырдаган. Силердин оюңарча кайсыл варианты туура? Албетте, туура варианты В. Токтогул бизге белгилүү болгон санат, насият, фермерлардын жана кедей кембагалдардын жактоочу акыны болгон. Үчүнчү суроо. Сибирде сүргүнгө айдалышынын негизги себеби кандай? А варианты
элден чыгып калгандыгы Б варианты. Жубайы менен таанышкандыгы В варианты. Байманаптарга жакпай калуусу Г варианты. Мыкты чыгармалары бар экендиги. Албетте туура жообу В варианты. Токтогул өмүрүнүн акырына чейин байманаттар менен каршы туруп, кедейлердин, жардылардын жактоочу акыны болгон. 4-чү суроо. 1928 жылы Кыргыз Автономиялык Республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фонзекечи кыртып, комуз менен аткарган канча чыгармасын жаздырып алган? А варианты 3 чыгармасы, Б варианты 6 чыгармасы, В варианты жаздырган эмес, Г варианты 18 чыгармасы. Жогоруда биз айтып кеткендей, бул суроонун жообу Г вариантында катылган. 5-чи суроо. Токтогулдун чыгармаларынын катарын белгилеңиз. А варианты. Туткундагы арман, айланган тоонун бүркүтү, ушундайбы сурандым, азапка түштү өмүрүм. Б варианты. Кош ала тоо, ысык көл. В варианты. Сарой, Токтогулум. Г варианты. Сибирге кат, кызыл жоолук. Балдар ойлонуп көргүлө. Албетте туура жообу А варианты. Биз буга чейин айтып өткөндөй, Токтогул туткунда жүрүп, өзүнүн арманын, ички сырын бардыгын ырга, кагазга жазып калтырганын биз жакшы билебиз. Жогорку 5 суроодон турган чакан тексттеги ар бир суроону 1 упайдан эсептеп, канча упай алганыңарга жараша өз алдыңарча өзүңөргө баа койгула. Ошентип балдар, демократ акындын бейнеси менен таанышып, жыйынтыктай турган учурубуз дагы келди. Бүгүнкү сабакта Токтогул акындын 1864 жылы туулуп, 13 жашынан тарта ырдап, өрнөктүү жашап, мазмундуу ырларды, күйлөрдү жаратып, 69 жаш курагында көз жумганы жана башка маалыматтар менен тааныша алдык деп ойлойм. Ал эми силер алган билимиңерди дагы да тереңдетүү үчүн 1989 жылы акындын 125 жылдыгына карата тартылган Кербез аттуу көркөм фильмди үй тапшырма катары көрүп чыккыла. Ал фильмден алган таасириңерди чакан текст аркылуу жазып, кайтарым байланыш аркылуу агай эжейлериңер менен байланышып, жазган текстиңерди текшерткиле. Келериңде дүнүйө толукшуп чыккан айдайсың. Кетериңде дүнүйө суу жүрбөгөн сайдайсың деп улуу акын Токтогул жазгандай, үйрөнкү сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Анда эмесе, келерки сабактардан амандашканча сак саламатта болгула.